Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, мына азыр Динара айымга сиз кыргызча өзүңүз жеке каалооңуз менен кыргызча доклад бергим деп, отчет бергиле деп, доклад бергиле деп койдуңуз. Сөзүнүн 70% орус тилинде болду да. Анан кийин бизде конституцияда расмий тил катары орус тил жазылган. Эгер жалаң кыргыз тилинде отчеттукуңар келсе, анда ал конституцияны өзгөртүлдү кайра. Азыр эмнени түшүндүк эми? Мен деле каршы эмесмин. Мен деле келгенде кыргызча берсе экен деп ойлойм, мен делечи. Бирок эмнени түшүндүк азыр? Азыр уктуңарбы ушул айымдын доклад берип атканын? Ошол себептен, урматтуу төрага, сиз жеке өзүңүз чечим чыгарбай, эгер мындан алдыңкы учурлардан да дагы боло турган болсо, анда добушка коюңуз анда. Баарыбыз чечимге келели. Анткени мен түшүнгүм келет эмне жөнүндө сүйлөп атканымчы. Азыр мен түшүнгөн жокмун, ачыгын айтып кетейин. 30% кыргызча сүйлөдү дагы, 70% орусча сүйлөп койду. Анан сиздин жеке чечим чыгарганыңызга дагы мен каршымын. Рахмат.